3 жаштагы Усман өзүнүн курбулары арасында эч кандай деле айырмаланбайт. Бирок ал өзүнүн кыска өмүрүндө көп нерсени жашоого туура келди. Усман 9 жашында термостагы кайнак сууну төгүп алып, сол буту катуу күйүп калган. Балага толук кандуу жашоого мүмкүндүк берген физиологиялык дарылануу, массаж жана операциялар бардыгы артта калды. Аябай бар буюрса, басканда да бар, кожаларында, буттарында да бар. Рубецтер көп жери жок, тактары кетти, операция болгон жерде көп билинген жок. Шофторунда тактары калган жок, издери калган жок, жакшы болду. Бүгүн ооруканадан ата-энелер жана балдардын ыраазычылык менен караган кубанычтуу көздөрүн көрүүгө болот. Алардын башына эмнелер келгендигин элестетүү абдан кыйын. Жылдар өтсө дагы өткөндөгү өкүнүчтүү күндү эстөө кыйын эле. Аябай катуу коркком, шок болуп. 1 сааттын ичинде ожоговыйга бардык, Бишкектеги. Анан шок болуп, даже врачтардын үндөрүн укпай калгам да, аябай катуу коркком. Анан 3 жыл өтсө дагы ушундай операция уланарын билген эмесмин да, чынында. Карапайым үй-бүлө абдан кымбат дарылануунун наркын төлөөгө шарты жок эле. Жана баласын дүйнөлүк аты бар дарыгер бутуна тургузаарын да ойлошкон эмес. 2 жаштан 12 жашка чейинки балдарга операция жасатууга каражатты Тоген ишканасынын кызматкерлеринин Кумтөр элчилери ыктыярдуу корпоративдик программасы алкагында чогултуп беришкен. Это все волонтерское. Мы не заставляем наших сотрудников. Мунун баары ыктыярдуу иш-чаралар. Биз өз кызматкерлерибизге акцияга катышкыла деп мажбурлай албайбыз. Болгону электрондук маалымдама жөнөтөбүз. Эл өз каалоолору менен катышып, өз өлкөлөрүнө, коомуна жардам бергиси келишүүдө. Быть полезным той стране, тому обществу, где они живут. Пластикалык хирург Муса Матеев жакында эле АКШда иш сапарында болуп, Бишкектин клиникаларында колдонулуп келген жаңы ыкмаларды бөлүшүп келди. Мына ушундай билимдин аркасы менен өлкөдө чыкпай туруп эле жогорку квалификациялуу жардам берүүгө болот. Эгерде адамдар бири-бирине жардам берсе, менин оюмча бакыт деген сөз маанисине ээ болот. Я благодарен детям, что Мага жакшылык кылууга мүмкүнчүлүк берген балдарга ыраазымын. Чындыгында асыл иш жасоого шарт түзүп берген Кумтөр ишканасына да ыраазычылык билдирем. Күйүк борборундагы операциялар ноябрь айынын башында жасала баштаган. Азыр болсо алгачкы, бирок абдан маанилүү натыйжаларын берип жатат. результат налицо, некоторые дети Натыйжа алдыбызда. Кээ бир балдар баса башташты. Тегине басып, чуркап, бийлеп, жазып, сүрөт тартышууда. Мага бул абдан жакты жана бул долбоорго катышкан бардык балдарга жагымдуу болду деп ойлойм. Гүлмира Турдубаева дагы Кумтөр элчилери программасынын туруктуу катышуучусу жана муну өмүрүнүн эң башкы иши катарында көрөт. Ты сам вкладываешься, ты сам отдаешь свое время. Сен компанияга гана эмес, өзүңдү, боорукерлигиңди, адамга болгон мамилеңди көрсөтөсүң. Башкача айтканда, сен аларга тиешелүүсүң. Биз Кумтөрдө иштеп жатканда жасаган эң мыкты, керемет ишибиз ушул деп ойлойм. Гүлмира ар бирибиз дүйнөнү жакшы тарапка өзгөртө алабызга ишенет. Аны жаш кезинде ушундай тарбиялаган. Эми аны өз балдарына бергиси келет. Ошондуктан бир жолу жайлоодогу балдарга болгон кайрымдуулук ишине уулун эрчитип алган. Мой ребенок никогда там не был, он не знал, что детишки живут. Менин балам эч качан жайлоодо болгон эмес. Ал балдардын боз үйдө жашарын да билбейт. Ар ким өзүнүн шарттарын баалаш керек. Уулума балдар менен иштөө жана аларга жардам берүү, бир нерселерди көрсөтүү абдан жакты. Муну менен кошо балдар менен баарлашуу өзүнчө эле рахат тартуулады. С этими детишками. Ар бир иш сапар компаниянын кызматкерлери үчүн абдан толкунданган учуру болуп саналат. Анткени адамдарга ыктыярчылардын боорукерлиги гана эмес, жылуу мамилеси дагы керек. Ошондуктан Эленора Кумтөр элчилери менен Беловодскийдеги балдар үйүнө баратканда абдан сарсанаа болгон. Көрсө бардыгы бекер болуп чыкты. Там очень много разных игрушек. Ал жерде ар түрдүү оюнчуктардын түрү бар экен. Дөңгөлөктөрдөн колго жасалган селкинчектер жана боелгон түрлүү жаныбарлар. Ал жерде баары таза, жылуу жана жарык. Биз бул жерге келгенибизде бардык тынчсыздандырган сезимдерибиз жок болуп кетти. Атмосфера, что вот все вот это чувство тревоги, оно сразу улетучилось, когда туда мы приехали. 2015 жылы Кумтөрдүн кызматкерлери 20га жакын кайрымдуулук акциясы уюштурулган. 2016 жылы кайрымдуулук акциясы 30га чейин көбөйгөн. Ал эми 2017 жылдын ноябрь айында Кумтөрдүн элчилери 35ге жакын кайрымдуулук акциясын өткөрүшкөн. такое чувство удовлетворенности. Ыраазы болуу бул өзгөчө сезим. Мейли деңиздин бир тамчысындай болсун, бирок бир аз болсо дагы жардам, кандайдыр бир кубаныч тартууладык.
башында Кумтөр элчилери бир канча иш чараларды өткөрүштү. Алардын арасында сокулуктагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын калыбына келтирүү борбору дагы бар. Анда 86 бала жашайт. Кумтөрчүлөр өздөрүнүн чогулткан каражаттарына эмеректер, суу жылыткыч жана килем сатып беришти. Хотим еще в случаях поблагодарить. Биз учурдан пайдаланып, Кумтөр компаниясынын жетекчилигине жана кызматкерлерине ыраазычылык билдирип кетсек. Кызматкерлер бизге жайгашуубузга жардамдашып, турмуш тиричилик кызматтарында жардам берүүдө. Азиз жана Дүлөлөр коомунун жетекчиси Салтанат Садыкова 7 жыл бою бирге болгондуктан мүчөлөрүнүн ар биринин жүзүн жана фамилиясын билет. Ал эми чыныгы боорукер жүрөк чоң болот жана ар бирине орун жетишет. Кумтөр кызматкерлеринин жеке каражаттарынын коомчулуктун гуманитардык жардамдарына 100 миңге жакын каражат жумшалган. И компания Кумтор нам вот сегодня всем... Кумтөр компаниясы бүгүнкү күндө биздин ар бир мүчөбүзгө азык-түлүк баштыкчасын белек катары тапшырды. Буга абдан ыраазычылык билдиребиз. Баарынын иштерине ийгиликтер жана ден соолуктар каалайбыз. Всем здоровья и работы побольше. Кумтөр элчилери долбоору Кыргызстандын эң ири өндүрүш компаниясында 2 жыл мурун Алтын кен ишканасынын кызматкерлеринин демилгелери аркылуу жаралган. Активдүү кумтөрчүлөрдүн демилгелерин жүздөгөн кесиптештери колдоп, бош убактыларында же дем алыш күндөрү Кумтөрдүн элчилери болуп, алардын колдоосуна муктаж болгондорго кубаныч тартуулашууда. Долбоордо аймактык чектөө же атайын бир эрежелер жок. Ыктыярчылар Ысык көлдүн жээгин таштандылардан тазалашат, көп жылдык бактарактарды тигишет же айлыктарынын бир аз бөлүктөрүн балдардын операциясы үчүн жумшашат. Ал эми кубаныч жана жылмыйган, жылуу жүздөр Кумтөрдүн элчилери үчүн эң башкы сыйлык болуп саналат. Спасибо!